Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme aslih lana niyetina ve zurriyetina ve ahsinna hitamana ya rahman rahimin. Oğunuz, Allah sizge bereke bersin. Oşol ulu күндө боло турган окуялар жана коркунучтар тууралуу угуңуз. Мына ошол күн, кыямат күн, пенделер Раббилери менен жолугушат. Кыямат күнү залымдар менен мазлумдар, залымдардан зулум чеккен мазлумдар бири-бири менен жолугушат. Кыямат күнү Адам алейхиссалам өз балдары менен жолугушат. Эч бирибизди калтырбай, эсеп кысап майданы махшар аянчасына чогултушат. Мына ошондо адамдар бири-бирине карап назар салышат. Мына ушундай абалда Раббибиздин алдында бизди ким шапаат кыла алат деп адамдар бири-биринен сурашат. Ошондо адамдарга силердин атаңар адам шапаат кылат деп айтылат. Адамдар аталары Адам алейхиссаламдын алдына барып, андан шапаат, колдоо сурашканда Адам алейхиссалам бүгүн менин Раббим мурда ачууланып көрбөгөндөй ачууланган, мындан кийин эч качан мындай ачууланбайт. Жана мага бир даракка жакындоо тыюу салынган болчу, мен баш ийбедим. Раббимдин буйругуна каршы иш жасап койдум. Мен бүгүн өзүм дейт. Жана Нухтун алдына баргыла деп айтат. Ибрахимдин алдына, Мусанын алдына, Исанын алдына баргыла деп айтат Адам алейхиссалам. Алардын барысы бүгүн Раббибиз мурда ачууланып көрбөгөндөй ачууланган, мындан кийин да мындай ачууланбайт деп айтышат. Бул пайгамбарлардын барысы нәфсим, өзүм деп өздөрүн ойлоп калышат экен. Бул инсандардын ким экенин, кандай адамдар экенин билесизби? Бул улуу күн, кыямат күнү бул инсандар өзүм деп өздөрүн ойлоп калышат. Бул инсандар Аллах Тааланын эң жакшы көргөн элчилери болчу. Эгер алардын абалы мына ушундай боло турган болсо, андай болсо сиз менен менин абалым эмне болот? Баарыбызды бир жерге чогултушат. Бул орунда биздин абалыбыз эмне болор экен? Күн төбөгө жакындаган убакытта тозокту сүйрөп келишкенде абалыбыз эмне болор экен? Анын 70.000 чынжыры болот. Ар бир чынжырды 70.000 периште тутуп турат. Тозок өзүнөн каттуу үн чыгарып, коркунучтуу үн чыгарып, мына ушунун натыйжасында бардык адам баласы чөгөлөп калышат. Ар бир үммөттү тизелеп чөккөн абалда көрөсүң дейилет. Адам, Ибрахим, Нух, Муса, Иса, булардын баарысы нәфсим деп өздөрүн ойлоп калышат экен. Ошондо Иса алейхиссалам айтат, Мухаммадтын алдына баргыла дейт. Адам баласынын сайидинин алдына баргыла дейт. Ошондо адамдар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишет. Ал киши Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен мына ушул нерсе үчүнмүн, мен Раббимдин рухсаты менен шапаат кыламын дейт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын аршынын алдына барат, жана саждага кулайт. Бир канча убакыт өткөндөн кийин, о Мухаммад, башыңды көтөр деп Аллах Таала айтат. Шапаат кыл, сенин шапаатың кабыл алынат деп айтат улуу Аллах Таала. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат, о Раббим, менин үммөтүм дейт. Биздин сүйүктүүбүз бизден жүз бурбайт экен. Бизди кыямат күнү таштап кетпейт экен. Ушундай бир коркунучтуу абалда дагы бизди Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таштап кетпейт. Бизди жалгыз таштап кетпейт. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Раббисинин рухсаты менен шапаат кылат. Бул күн, кыямат күн өтө коркунучтуу эсеп кысап күнү. Ар бир инсан Раббиси менен жолугушат. Көз алдыңызга кыямат күнүн келтириң. Бир чакыруучу чакырса, о баланчынын уулу баланчы,
о баланчынын уулу баланчы деп чакырылат. Аллахтын алдында турууга канчалык даярбыз? Периштелер саптар арасынан бир пендени жетелеп келишет. Эми алар эсеп кысаптан кийин аны кайда алып барып жатышат? Кайда алып барышат? Бейишке же тозокко. Ар бир инсандын кылып өткөн иштеринин баарысы кыямат күнү келтирилет. Хадисте келет, ар бир 1000 адамдын 999-у тозокко кетет дейилет. Бирөөсү гана 1000 адамдан бир гана киши бейишке түшөт. Ибн Умар радыйаллаху анху айтат, кыямат күнү Аллах Таала өз пендесин өзүнө жакындаштырат. Өзү менен анын ортосунда парда тартат. Кийин анын күнөөлөрүн моюндатат. О баланчы, сен эстейсиңби? Балам күнү баландай күнөө кылганыңды деп пендесинен сурайт. Пенде Аллахтын улуулугунан улам, ачуусунан улам күнөөлөрүн моюндай берет. Кала берсе, пенде ойлоп калат, балекетке жолуктум, кутулбаймын эми деп кала берет. Ырайымдуулардын ырайымдуусу айтат, мен сенин күнөөлөрүңдү дүйнөдө жашырдым дейт. Бүгүн мен сенин күнөөлөрүңдү кечиремин дейт. Мына ошондо анын амал китеби оң тарабынан берилет. Мына ошентип бул пенде адамдар арасынан кубанган абалда чыгат. Акыр акыбетте ал ыраазылык жашоосунда. Кийин дагы бир пенде чакырылат, баланчынын уулу баланчы, баш ийбеген күнөөкөр деп айтылат. Аллахтын алдына келтирилет. Жана Аллах Таала өз пардасын тартат. Эстейсиңби? Балам күнү баландай күнөө кылганыңды. Бул пенде Раббисине баш ийбеген күнөөкөр абалда жолукту. Канчалаган түндү Аллахка баш ийбеген абалда өткөрдү. Канчалаган күндөрдү күнөөкөр бузук абалда өткөрдү. Күнөөлөрдү ачыктан ачык жасады. Пенде айтат, мен сага баландай жерде күнөөлөр кылдым дейт. Пенде күнөөлөрүн моюндат. Пендеге күнөөлөрүн Аллах Таала моюндатат. Аллах Таала периштелерге айтат, о менин периштелерим, аны азабыма таштагыла дейт. Менин алдымда бул пенденин бир тамчы уялуу сезими да болбоду. Жана ал пенденин китеби сол колунан берилет. Забания периштелери ошол пендени темир чынжырларга байлап алып кетишет. Жүзүн сүдүрөгөн абалда тозокко ташташат. Ошондо тозокко ташталган бул пенде айтат, өкүнүп, кана эми китебим оң колумдан берилбесе эле, жана эсебимди билбесем эле дейт. Дүйнөдөгү өлүм акыркысы болгондо эле мал мүлкүм мени сактап кала албады, султандыгым, падышачылыгым, мансабым пайда бербеди. Аны кармагыла, чынжырлап алып, тозокко таштап салгыла дейилет. Кыямат күн бардык адамдар топтоло турган бир улуу күн. Кээ бир адамдардын жүзү ак болсо, кээ бир адамдардын жүзү кара болот. Бир топ адамдар тозокко, бир топ адамдар бейишке жолулат. Акырет менен дүйнөнү таразада тартылса, дүйнө арзыбаган нерсе экенин инсан түшүнүп жетет. Эгер биздин максат кутулуу боло турган болсо, ага алып бара турган жол керек. Бул туура жол Куран сүннөт жолу. Инсан өлүүсү менен анын кыяматы башталат. Ошондуктан ар бирибиздин даярдыгыбыз болсун. Раббиңдин алдында турууга даярдан. Мухсин Кейжи YouTube каналы сиз диниңизди жакшыраак үйрөнүүңүз үчүн кызмат кылат. Видеолорго лайк басып, комментарийлер калтыруу аркылуу каналдын өсүп өнүгүүсүнө жана видеолордун таралуусуна себепчи болуңуз. Каналыбызга катталып, жана видео сабактарыбызды өз жакындарыңыз менен бөлүшүңүздөр. Кийинки видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн коңгуроону басып коюңуз. Аллах сиздерден разы болсун. Амин я раббал аламин.